чындыгында дүйнө жүзүндөгү 65-жылдан бери изилденген коронавирустун жаңы бир түрү болуп эсептелинет. Коронавирустун катталган күнүнөн баштап Кытай Эл Республикасы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна бул жөнүндө маалымат берген. Ошол маалымат берген күндөн баштап биз дагы Кыргызстанда массалык маалымат каражаттары аркылуу биздин кыргыз калкына ошол маалыматты берип келатабыз. Учурдан пайдаланып, албетте, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө ыраазычылык билдирип кетким келет. Анткени биз менен кошо врачтар болобу, медиктер болобу, башка министрликтердин, башка ведомствонун өкүлдөрү болобу, мына күнү-түнү ошол маалыматты элдин арасына чагылдырып келатасыздар. Негизи эл аралык атайын санитардык эрежелер бар. Ал эрежелер 2005-жылдан бери иштеп келет. Ал эрежелер 53 өлкөдө иштейт. Ошол эрежелердин негизинде Кытай өлкөсүндө атайын ушундай эпидемияга каршы иш-чаралардын баары жүргүзүлүп баштаган. Токтоло кетсек, белгилей кетсек, мисалы, бул Хубэй провинциясы Ухань шаарында биринчи учурлар катталган. Ухань шаарында ошо Кытай өлкөсү ошол күндөн баштап атайын аба, темир жол жана авиатранспорт жүрүүлөрүнүн баарын токтоткон. Андан сырткары ошо Ухань шаарынын ичинде дагы коомдук транспорттун жүрүүсүн дагы токтоткон. Бул дагы ошол атайын эпидемияга каршы жүргүзүлүүчү, атайын ошол дүйнө жүзүндө жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын бирден бир атайын жүргүзчү ыкмаларынын бири. Андан сырткары, өзүңүздөр билгендей, бул шаардын ичинен кирип чыгууга бардык ошол шаардын жашоочулары болобу, же болбосо Кыргызстандан келген өкүлдөр болобу, же башка өлкөлөрдөн келген өкүлдөр болобу, алар 14 күнгө карантинге отургузган. Ошондуктан ал шаардан биздин жарандар дагы чыга алган эмес. Мисалга, дагы бир мисал алып кетсек, мына алар ошо 10 күнүн ичинде атайын обсерватор салып чыгышканга мүмкүнчүлүк түзүлдү дагы ошону кылышты. Бул дагы бир эпидемияга каршы иш-чаралардын бир түрү болуп эсептелинет. Бул экономикалык, ошол өлкөнүн экономикалык мүмкүнчүлүгү болсо, ошондой иш-чаралар жүргүзүлөт. Эпидемияга каршы иш-чараларды жүргүзүү, бул карантин коюу, жана мен белгилеп кеткендей башында, андан сырткары дезинфекциялык иш-чараларды күчөтүү, андан сырткары жанагындай каттамдарды кыскартуу, андан сырткары ошо Кытай өлкөсү менен массалык иш-чараларды ошол Ухань шаарында болобу, башка провинцияларда болобу, элдердин массалык түрдө чогулуусун кыскартуу, мына ошол иш-чаралардын баары негизги эпидемиялык иш-чараларга кирет. Эгер ушундай жугуштуу оорулардын вспышкасы болобу, эпидемиясы болобу, ошол эрежелердин ичинде бардык эпидемияга каршы иш-чаранын баары жазылып чыккан. Ошол эпидемияга каршы өзүңөр байкагандай, мына Корея, Түштүк Корея өлкөсүндө көрүп атасыңар, 977 учур катталды бүгүнкү күндө. Андан сырткары жана Япониядагы лайнерди байкап атасыңар өзүңөрдө. Андан кийин мына Италия өлкөсүндө көрүп атасыңар жүргүзүлүп жаткан иш-чараларды. Бул иш-чаралардын бардыгы ошол эрежеге жараша негизинен бирдей. Бул эң биринчи карантин, обсервация, изоляция. Ошол эпидемиологиялык туруксуз болгон өлкөлөрдөн келген жарандарды карантинге коюу, болбосо ошол өлкөнүн ичинде атайын карантиндик иш-чараларды жүргүзүү. Карантиндик иш-чараларды жүргүзүү бул дезинфекция эрежелерин сактоо, андан сырткары массалык иш-чараларды колдон келишинче кыскартуу. Албетте, бул жерде дагы бир жолу мен белгилеп кетүүчү нерсе, калкка мына массалык маалымат каражат аркылуу кайрылып элатабыз. Бул ар бир учурда вирустук инфекция болгондо, грипп болобу, вирустук инфекция болобу, жаңы вирустук инфекция болобу, ар бир адам өзүнүн ден соолугуна жоопкерчилигин сакташ керек. Бул эмне? Колун жууш керек күндө. Мына коомдук транспортко кирип чыгабы, өзүнүн жумушуна барып келеби, өзүнүн иштеген жеринде болобу, атайын колун жууп туруш керек. Эгер ошо жолдо жүрсө кол жуганга мүмкүнчүлүгү жок болсо, атайын антисептикалык салфеткалар бар. Мына ошону менен колун ачып туруш керек. Кир колу менен бетин кармабаш керек.
Андан сырткары колдон келишинче мына бизде да Кыргызда биз жакшы көрөбүз. Той, аш, кино, түнкү клуб колдон келсе мына ушул калктын көп катмары бар жерлерде жерлерге барууну кыскартуу. Андан сырткары үйдө дагы болобу дезинфекциялык иш-чараларды күчөтүү, жүргүзүү. Андан сырткары мисалы үчүн жанакы чийки азык заттарды жакшы кайнатып, жакшы бышырып, сырттан алып келген жер жемиштерди, муну күндө эле жасайбыз жер жемиштерди. Ушу сырттан алып келген жер жемиштерди сөзсүз түрдө жууп, тазалап жеш керек. Бул негизги ушул мен айтып кеткен эрежелер жаңы коронавирус чыкканда гана эмес. Күнүмдүк биз сакташ керек. Ушул эрежелерди сактоо көптөн көп инфекциялык оорулардан сактап калат деп биз саламаттык сактоо министрлиги кайрылып эле келатабыз. Бирок бүгүнкү күндө негизги эрежелер болуп бул ушулар эсептелинет. Анан маска жөнүндө дагы айтып атабыз. Маска жөнүндө бул масканы ар бир адам биз коомдо жашагандан кийин өзү жөтөлүп баштаса же болбосо чүчкүрүп атса, мына ошол эрежени сактап, тегеректе кишилерде маска тагынуусун суранбастан өзү эң биринчи ошо масканы тагынып, өзүнүн тегеректеги коллегаларын болобу, үйүндө жакындарын болобу, ошол вирустук инфекциядан сактоо зарыл. Негизи мындай дүйнө жүзүнүн ар кайсы өлкөлөрүндө жугуштуу оорулардын вспышкалары болгондо бардык иш-чараларды координациялоо ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна жүктөлгөн. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ошентип атайын өзүнүн эгидеси астында бардык дүйнөнүн эксперттерин чогултуп, ушундай иш-чараларды жүргүзүп турат. Бул акыркы гана жолугушуу болгон жок. Мындай жолугушуулар мына ошол 7 январь күнүнөн баштап Кытай өлкөсү биринчи өздөрүнүн вспышкасы жөнүндө айткандан баштап эле жүргүзүлүп келатат мындай иш-чаралар. Ошол бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттеринин чогулуп ушундай иш-чараларды иштеп, ошол иш-чаралардын жыйынтыктарын айтып турган үчүн мына бүгүнкү күндө биз ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун мындай клиникалык протоколдору бар. Кандай кылып биз ошол иш-чараларды жүргүзүшүбүз керек, кандай кылып эгер ошондой пациенттер болсо дарылашыбыз керек, кандай башка өлкөдө бир өзгөчөлүктөр болуп атабы, кайсыл дезинфекциялык каражаттар менен колдонсок ошол вирус өлөт, кандай кылып обсерваторлорду жайгаштырышыбыз керек, кайсыл өлкөлөрдө күнүмдүк кандай учурлар пайда болуп атат деп. Эми албетте бүгүнкү күндө баягы башка өлкөлөрдө да учурлар көбөйүп келатат. Ошондуктан ал жерде сүйлөшүүлөр өттү. Эгер бул учурлар көбөйсө дагы кошумча кандай иш-чараларды жүргүзүшүбүз керек? Кайсыл өлкөлөр кайсы кийинки өлкөлөргө кандай кылып жардам бериш керек? Кайсыл өлкөдө биринчи учурда канчалык коргонуучу каражаттарды биринчи учурда кайсы өлкөгө жиберишибиз керек деп мына атайын ошондой иш пландардын баары иштелип чыгып атат. Анан ал жерде дагы маселелер болду. Мына ошол иш-чаралардын негизинде өзүңүздөр билгендей мына тест системалары иштеп чыккан. Бул негизи Кытай өлкөсү менен Россия өлкөсү кошулуп, ошол Россия өлкөсү Кытай өлкөсүнө барып атып, негизги ошол вирустун штаммы бар болуп белгилүү болгондуктан ошону ыкчам түрдө атайын тест системасы иштелип чыгып, ал тест системасы мына Кыргызстанга да келип, ошол Россия өлкөсүнөн алынып келип, тест системасы алынып келип, бүгүнкү күндө биз ошол эпидемиологиялык туруксуз өлкөлөрдөн келген, Кытай өлкөлөрүнөн келген жарандарына сөзсүз түрдө ошол лабораториялык изилдөөлөрдү өткөзүп, анан ошонун негизинде айтып атабыз. Бул ошол жаңы коронавирусту алып жүрүүчү адамбы же ал адамдын организминде ал вирус жок деп. Бул дагы ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун биргеликте бардык өлкөнүн эксперттеринин жасап жаткан иши. Анан албетте баягы вакцина боюнча вакцинаны иштеп чыгып деп ар бир өлкө өзүңүздөр көрүп атыңар, Австралия өлкөсү болобу, Кытай өлкөсү өзү бардыгы анын үстүнө иштеп жатат. Анан эң биринчи бир
попыткалар болуп атат, алар аны дагы текшерип атышат. Ошол чындык эле вакцина адамдын иммунитетин туруксуздугун камсыз кыла турганбы же кыла турбаганбы деп ал үстүндө да иш чаралар жүргүзүлүп жатат. Мына ошол ал жөнүндө дагы ошол жыйында дагы пикир алмашуулар болду. Бүгүнкү күндө атайын алгоритм иштелип чыккан. Ошол кайсы учурда кандай кылып ошол Кыргызстанга кирип жаткан жарандарды, кайсы өлкөдөн келген жарандарды биз карантинге жиберебиз, анан кайсыл жерлерге жиберебиз деп. Бүгүнкү күндө 159 жаран ошол обсервацияда, карантинде жайгаштырылат. Эми биздин обсерваторлор, атайын карантиндик изоляторлор, силер билгендей, атайын санитардык карантиндик зоналар бөлүнүп, республикалык клиникалык больницада, андан сырткары Бешкүнгөйдө, Ошто, бүт жерде булардын баары иштеп жатат. Буга чейин сөзсүз түрдө Кытай Республикасынан келген Кытай жарандары, андан сырткары Кытай Республикасынан келген кыргыз жарандары дагы сөзсүз түрдө атайын карантинге жайгаштырчубуз. Жана сиз айтып кеткендей, башка өлкөлөрдө дагы эң биринчи бул Корея, Түштүк Корея өлкөсүндө, Иран өлкөсүндө мына учурлар катталып, алар көбөйүп аткандыктан азыр Корея өлкөсүнүн жарандары келсе, Корея өлкөсүнүн жарандары болобу, же болбосо Корея өлкөсүнөн келген кыргыз жарандары болобу. Андан сырткары Иран өлкөсүнөн келген Иран өлкөсүнүн жарандары, же болбосо кыргыз жарандары. Италия өлкөсүнөн келген Италия жарандары жана кыргыз жарандары, мына ушул жарандардын бардыгы бүгүнкү күндө карантинге, обсервацияга жайгаштырылат дагы. Ал жерде буларга атайын дем алуу органдарынан атайын образецтер алынат дагы, биздин вирусологиялык лабораторияларга жиберилет. Вирусологиялык лабораториялар жаңы уюшулган жок. Булар иштеп жүргөн лабораториялар. Бул лабораториялар Бишкек шаарында санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин базасында иштейт. Андан сырткары Ош шаарынын санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун базасында иштейт. Бул лабораториялар сөзсүз түрдө белгилей кетүүчү нерсе аккредитацияланган лабораториялар. Алар Кыргызстанда гана аккредитация албастан, алар эл аралык аккредитациядан өткөн. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун аккредитациясын алган. Бүткүл дүйнөдө кабыл алынган лабораториялар. Андан сырткары Евразиялык экономикалык биримдиктин атайын реестри бар. Ошол реестрге кирген лабораториялар. Мен бул маселени эмнеге атайын белгилеп кетип атам? Анткени калктын арасында көп суроолор бар. Биздин атайын ыкчам линияга келген суроолор көп болот. Силерде Кыргызстанда эч кандай лаборатория жок, изилдей албайт деп. Ошон үчүн айтып атам, бул лабораториялар изилдейт, иштейт. Андан сырткары сырткы контроль деп коет. Стандарттарга ылайык жөн эле советте, бул дагы советтик системанын стандарттарына гана ылайык эмес, эл аралык стандарттын бардыгына ылайык иштейт дагы. Ошо жыл сайын инспекциялык изилдөөлөр келип турат. Европа өлкөлөрүнөн, Америка өлкөсүнөн жана Россия өлкөсүнөн келип, ошол биздин лабораториялар ушул изилдөөлөрдү жүргүзө алат деп тастыктап кетет жыл сайын. Ошондуктан бул мурда дагы грипптин А, Б түрүн жасап келе берген, коронавирустун 10дон ашык түрүн изилдейт. Азыркы күндө ошон үчүн бул коронавирустун изилдөө методикасы бирдей болгондуктан, ошондуктан мына бир күндө эле ошол изилдөөлөрдү баштаганбыз. Андан сырткары, эгерде ошол изилденип аткан бардык тесттердин арасынан 5%-ын, андан сырткары дагы атайын сырткы контролго биз бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жардамы менен Англияга жана Нидерландыга жиберүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жиберип жатабыз. Министр, биздин саламаттык сактоо министри бул маселени күндө өзүнүн контролунда алып турат. Ошон үчүн мына бул эми жекече ишкерлер алып келет да маскаларды ошол аптекаларга. Ошон үчүн ошол маскаларды бүгүнкү күндө складтарында канча маска бар экен,
бир айга ошол маска жетеби же жетпейби деп ошол маселени дагы мына 3 күндөн бери көтөрүп, 3 күндөн бери чечүү үстүндө болуп атабыз. Атайын өкмөт аркылуу Россия Федерациясына кабарладык. Эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо, баягы запас болуп туруш керек да. Бизде мамлекеттик санитардык эпидемия көзөмөлдөө борборунда атайын склад уюштурганбыз. Ошол складка запастарды чогултуп атабыз. Мына бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жардам катары дагы ошондой коргонуучу каражаттарын жардам аркылуу берди. Андан сырткары мына USAID аркылуу USAID аттуу эл аралык уюм дагы ошол коргонуу каражаттарын жардам аркылуу берип жатат. Анткени атайын биз кайрылганбыз. Россия Федерациясына Роспотребнадзорго кат менен кайрылдык. Мүмкүнчүлүгүңөргө болушунча бизде ошо запас болсун деп. Эми Россия өлкөсү чоң өлкөдө баягы болсо, ага да жардамыңыздарды бериңиздер деп. Турция өлкөсүнө да кайрылдык. Алар дагы эң биринчи мына 10 күн мурун эле 5000 маска жардам аркылуу аны да беришкен. Бул боюнча албетте иш-чаралар жүрүп жатат. Ошондуктан биз маска жетпей калсын деп муну республикалык штабка да бул маселени коюп атабыз. Баягы саламаттык сактоо министрлиги бул маселени жаап жашырып унчукпай койду, кылбай койду дебей, бул боюнча күндө иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Мына мен да кечээ эле Ош шаарына барып келдим. Ал жерде дагы маска каражаттарын жетиштүү жетишпестигин баардыгын мына азыр ошол жердеги мамлекеттик уюмдардын арасында, андан сырткары аптекалардагы да мен атайын өзүбүздүн сотрудниктер жиберип, өзүм да кыдырып, кайсыча аптекада маска барбы жокпу, ошол жерде биз кыдырып чыккан 10 аптеканын ичинде маскалар бар экен, 5-inde кайсыл аптекаларда жок экенин анан азыр мен дагы айтып, мына биздин министр аны дагы азыр атайын ошол дары-дармек менен камсыз кылуу департаментине тапшырма берет. Бул боюнча иш-чаралар токтобой албетте жүргүзүлүп жатат. Кытай өлкөсүндө ошол коронавирус менен жабыркаган дарыланып жаткан жарандардын арасында албетте айып кеткен жарандар бар. Анткени өзүңүз билгендей, мына өлгөн адамдын саны 2666 болуп атса, жабыркаган адамдардын саны 80239 болуп атпайбы? Калган жарандар айыгып кетип атат да, эгер каза таппаса. Ошондуктан албетте мына мен сизге жана көрсөтүп кеттим. Мындай атайын клиникалык протокол иштелип чыккан бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен. Ар бир вирустук инфекцияда сөзсүз түрдө дарылуу ыкмалуу вирустук препараттар менен болот. Андан сырткары ошол ар бир учур боюнча ошол протокол менен врачтар атайын ыкмалар менен дарылап атат. Албетте сөзсүз түрдө айыгып кеткен учурлардын бар, айыгып кетип атат. Калган каза таппаган адамдардын баардыгы айыгып атат. Ооруканалардан баягы жатып чыга элек болсо, бирок дарыланып атышат да.